Арбаңыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, республикалык штабтын пресс борборунда Бишкек шаарындагы бүгүнкү күнгө болгон абалы тууралуу маалымат берүү үчүн Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин орун басары Бишкек шаарынын коменданты Оразалиев Алмаз Кыдырмаевич маалымат бермекчи. Бүгүнкү биздин түз эфирде ЛТР, КТРК, Ала Тоо 24, Пирамида 5-канал, облустук медиа борборлордон Ош ТВ, ЛФМ 1 радио, Кыргыз радиосу, Меңкай ЛФМ, Марал ФМ радиолорунан, YouTube каналдан, ГТРК ЛТР каналынан, Фейсбуктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство жана 1 радионун баракчаларынан мындан сырткары Кыргыз улуттук кабар агенттигинен да көрүп уксаңыздар болот. Добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели. Мы начинаем брифинг заместителя министра внутренних дел, коменданта города Бишкек Оразалиева Алмаза Кыдырмаевича относительно по ситуации в городе Бишкек на сегодняшний день. Прямой эфир вы можете посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Ала Тоо 24, Пирамида 5 канал, областной медиа-центры Ош ТВ, на радиостанциях ЛФМ, 1 радио, Кыргыз радиосу, Меңкай ЛФМ, Марал ФМ, на YouTube-канале ГТРК ЛТР, в Фейсбуке, на страницах Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, 1 радио и через Кыргызское национальное информационное агентство Кабар. Алмаз Кыдырмаевич, сөз сизде. Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу шаар тургундары. Бүгүнкү күнгө карата Бишкек шаары боюнча коомдук коопсуздук кырдаал туруктуу жана көзөмөлгө алынган. 2020 жылдын 25 марттан 22 апрелге чейинки убакта 1370 кылмыш иши жана жоруктар катталган. Анын ичинен бети ачылганы 1248. Бардыгы болуп, комендант саат бузгандыгы үчүн 43 жаран кармалган. Анын ичинен 39 эркек киши, 4 аял. Жалпысынан өзгөчө абал убагында тартип бузгандардын саны 2362, анын ичинен эркектер 2052, аял кишилер 310. Жалпысынан Кыргыз Республикасы конституциялык мыйзамдын 28 бересине ылайык бардыгы болуп 2222 протокол түзүлгөн. Ал эми Кыргыз Республикасы бузуулар кодексинин 82 прим 1 бересине ылайык 180 протокол түзүлгөн. Урматтуу шаардыктар, эртең 24 апрель 2020 жылы Орозо айы башталат. Бардык мусулман адамдардын бул ыйык айды көптөн бери күтүп жатышкан. Тилекке каршы быйылкы Орозо айы коронавирус инфекциясына байланыштуу карантин убакка туш келди. Барыңарга белгилүү болгондой, 2020 жылдын 30 апрелине чейин Бишкек шаарында жана башка кээ бир аймактарында коронавирус инфекциясын болтурбоо максатында өзгөчө абал киргизилген. Ошондуктан сиздердин суранат элем, өзгөчө абалдын жана карантиндин бардык талаптарын сактап, Кыргыз Республикасынын муфтий Максат Ажы Токтомушев айткандай, ооз ачуу убагын жана намаз окуганды үй бүлөңөр, жакындарыңар, туугандары менен өткөрүп, эшикке чыкпастан үйдө болуңуздар. Эгерде коюлган бардык талаптарды аткарып, өзүңөрдүн жана жакын туугандары коопсуздугун эске алып, санитарник нормаларды сактасак, мен ойлойм, бул коркунучтуу орну толугу менен жеңип ийгиликке жетебиз. Здравствуйте, уважаемые горожане. На территории города Бишкек в сфере общественной безопасности ситуация остается стабильной и находится под контролем. Всего с 25 марта по 20 апреля 2020 года на территории города Бишкек зарегистрировано 1370 преступлений. Из них 1248 раскрыты. За нарушение комендантского часа задержано 43 человека, 39 мужчин и 4 женщины. Всего за период с 25 марта по 22 апреля 2020 года за нарушение комендантского часа задержано 362 человека. Из них мужчин 2052, женщин 310. Всего по статье 28 Конституционного закона о чрезвычайном положении было составлено 2222 протокола. По статье 82 прим. 1 Кодекса о нарушениях было составлено 180 протоколов. Уважаемые горожане, завтра, 24 апреля 2020 года, начинается священный для мусульман месяц Орозо. Важнейший месяц для последователей ислама, где правоверные мусульмане проводят его в молитвах и соблюдая строгий пост. Но, к большому сожалению, в этом году месяц Орозо проходит в сложных условиях карантина и чрезвычайного положения, где приходится находиться в самоизоляции дома. Но есть положительные моменты в окружении близких нам людей.
В эти нелегкие дни, священный месяц Оразо, мы должны быть еще более терпимее, добрее и милосерднее к окружающим нам людям. Оз ачу одно из благих дел во время месяца Оразо. До карантина Оз ачу многие мусульмане проводили как дома, так и в кафе. Также организовали разговение, вечерний прием пищи в мечетях для прихожан. Но, к большому сожалению, в этом году, во время карантина и введенного чрезвычайного положения, организовать Оз ачу с приглашением в домах, мечетях, кафе и других мест ради безопасности и здоровья наших граждан, а также близких, не получится. Спасибо за внимание. Чоң рахмат. Да, суроо жооп өзгөчө жанагы. Эгер суроолор болсо, мен ошо жооп бергенге даярмын. Ушу кечээ күнү Бишкек шаарында блокпосттор боюнча бир маселе жаралды эле, анан кайра өзүңөрдүн чечимиңер менен аны жокко чыгаранын себеби эмнеде болду? Бул биринчиден биз анализ, талдоо кылып, ошондой эле биздин экстренный кызматтар болсо, мисалы ошо баягы тез жардам кызматы күнүгө 500дөн ашык вызов телейт экен. Ошол негизинде биз ошондой эле чечимге келдик. Ошо биздин экстренный кызматтарга тоскоолдук кылбай, ошон үчүн ошо бетонный блоктордун баарын алдырдык. В социальных сетях вот публикуют фотографии машин, которые не подходят для транспортировки медиков или представителей правоохранительных органов с пропусками. Скажите, по какой причине получили пропуск эти машины? Так, значит, эти машины были заявлены как для перевозки значит, сотрудников фирм, которые подпадают в сферу разрешенной деятельности. То есть занимаются продуктами питания, в сфере медицины, обеспечения лекарственных средств, банковские учреждения и экстренные службы. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, сиздерге Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин орун басары, Бишкек шаарынын коменданты Хорозалиев Алмаз Кыдырмаевич маалымат берди. Бүгүнкү түз эфирде сиздер ЛТР, КТРК, Алато 24, Пирамида 5-канал, облустук медиа борборлордон Ош ТВ, ЛФМ 1-радио, Кыргыз радиосу, Менкай ЛФМ, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан, Facebooктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство 1-радионун баракчаларынан, ошондой эле Кыргыз улуттук кабар агенттигинен дагы көрүп калдыңыздар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.